Орта Азия өлкөлөрүндө митингдер кан төгүүлөргө чейин жетип, өзгөчө ырайымсыздык менен токтотулат. Мамлекеттердин конституцияларында жарандар өз пикирин билдирүү жолу катары митингдерди өткөрүүгө уруксат берилери жана адам өмүрү эң баалуу экени жазылган. Бирок 2022 жылы эле Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандагы митингдерде 264 адам каза болгон. Алардын өлүмү үчүн эч ким жоопкерчиликке тартылган жок. Ушул үч өлкөнүн мисалында карап көрөлү. Эмне үчүн Борбор Азия өлкөлөрүндөгү тынч митингдер кан төгүү менен аяктайт? Жыл башында Казакстанда газдын кескин кымбатташына каршы митингдер өткөн. Жаңы Өзөндө башталып, Алматыда трагедиянын масштабына чейин жеткен. Алгачкы күндөрү нааразычылык акция тынч өттү. Карапайым эл жарандык активисттер, жумушчу топтор көчөгө чыгышты. Кырдаал коопсуздук күчтөрү кулак тундуруучу жана көздөн жаш агызуучу гранаталарды колдонгондон кийин курчуй баштаган. Натыйжада полиция менен митингчилердин ортосунда кагылышуулар орун алган. Окуяга күбө болгондордун айтымында 5 январда эле митингге куралчан адамдар кошулуп, мекеме ишканаларды тоноп, адамдарды жана полиция кызматкерлерин сабап башташкан. Ок атышуу болуп, мародерлор Алматы аэропортун жана башка административдик имараттарды басып алып, мэриянын имаратын өрттөшкөн. Анда Токаев демонстранттарды эл аралык террористтер деп жарыялап, негизги курамы Орусиянын аскер-десанттык күчтөрү болгон Жамааттык коопсуздук келишим жөнүндө уюмун жардамга чакырды. 5 январдан 6 январга караган түнү күч органдары акцияны орой жана күч колдонуу менен токтотушту. 225 адам каза болуп, 4578 адам жаракат алган. Жабырлануучулардын арасында 5 кичинекей бала бар. Алардын экөө каза болгон. Музыкант Викрам Рузакуновдун окуясы кыргыз элинин эсинде өзгөчө калды. Башаламандык учурунда Казакстандын бийлиги ал талаптоноочулук жана башаламандык уюштурганын мойнуна алды деген видеону тараткан. Анда кыргызстандыктар видеодон Викрамды таанып, аны мекенине алып келүүнү талап кылышкан. Бийлик митингчилердин өтүнүчүнө башаламандык башталгандан кийин гана жооп кайтарды. Алар газды эски баасына кайтарышты, бирок ал кезде эл башка себеп менен иш таштай баштаган. Экс-президент менен байланышы бар экс-саясатчыларды бийлик кызматтарынан кетирүүнү талап кылышкан. Назарбаевдин 30 жылдык бийлиги коррупциялашкан кландык система. Мына ушуларга элдин нааразычылыгы күчөдү. Назарбаев коопсуздук кеңешинин төрагалыгынан алынып, анын ордуна Токаев өзү келди. Ал трагедияны уюштургандарды террордук уюмдар деп атады. 10 миңден ашуун адам кармалды. Бирок карапайым калктын өлүмү үчүн эч ким жоопкерчиликке тартылган эмес. 14 майда Тоолуу Бадахшанда 200дөн ашык адам облус башчысына жана облус борбору Хороктун мэрине каршы көчөгө чыгышкан. Бийлик элдин үнүн укпай 20дан ашуун адамдын өлүмүнө алып келген нааразычылык акцияны курал менен токтотушту. Күч органдары 4 кишинин сөөгүн жылаңач кылып аянтка алып чыгып илишкен. Аларда кыйноонун белгилери байкалган. Тоолуу Бадахшан автономдук облусу Тажикстандагы эң ири аймак болуп саналат. Ал өлкөнүн бардык аянтынын 45%-ын ээлейт. Бирок жердин 3% гана жашоого жарамдуу. Жумуштун жана жердин жетишсиздигинен жумушсуздуктун деңгээли эң жогору. 2000 жылдардын башында жумушсуздук 85%-ды түзгөн. Бирок расмий маалыматтарда ал 12% деп көрсөтүлгөн. 30 жылдан бери Бадахшанда маал-маал менен митингдер өткөрүлүп, бийлик аларды күч менен токтотот. Ушундан улам аймакта 9 жылдан бери аскердик блокпосттор орнотулган. Бир аз эле чыр-чатактар болгон учурда бийлик кырдаалды жөндөө үчүн коопсуздук күчтөрүн жиберет. Башкача айтканда, чындыгында Бадахшанда 9 жылдан бери согуштук абал өкүм сүрөт. Бийлик нааразычылык акцияларын мыйзамсыздык деп атаса, аларды басууну антитеррордук атайын операциялар деп атады. Ошентип, мамлекет кылмышкерлерди кармайбыз деген шултоо менен көпчүлүк митингдерге катышкан карапайым калкка карата ок атып келет. Тажик саясат талдоочулары нааразычылык акцияларынын себебин элдин бийликке болгон ишениминин кризиси деп аташууда. Алардын айтымында бийлик Бадахшанды кандай жол менен болсо да өзүнө баш ийдирүүгө аракет кылууда. Жана алардын негизги максаты аймактын автономиясын чектөө.
1-июлда Каракалпакстандын борбору Нукус шаарында бийлик тарабынан сунушталып жаткан конституцияга киргизилген жаңы өзгөртүүлөргө каршы массалык нааразычылык акциялары өттү. Бийлик 2013 жылдагы келишимдеги аймакты суверендүү статусунан ажыратуу чечимине келип, Каракалпакстанды өлкөдөн чыгаруу боюнча референдум өткөргөн эмес. Каракалпактар маданияты жана тили боюнча казактарга жакын эл. Анткени 1930 жылга чейин Каракалпак облусу Казак ССРнин курамында болгон. Союз тарагандан кийин Каракалпакстан Республикасы Өзбекстандын курамына 20 жылга кошулуу келишимине кол койгон. Калк эгемендикти көптөн бери күтүп келгендиктен баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоору нааразычылык менен кабыл алынганы көрүнүп турат. Митингдер башталган күнү кечинде өлкөнүн ички иштер министрлиги коомдук тартип калыбына келтирилгенин жарыялаган. Бирок эртеси митингдер уланган. Мындан тышкары демонстранттар менен коопсуздук күчтөрүнүн ортосунда кагылышуу болду. 2-июлда Шавкат Мирзиёев аймакка өзгөчө кырдаал киргизген. Каракалпакстан саламаттыкты сактоо министрлигинин башчысы Султанбек Зияев Нукус шаарындагы ооруканалар жаракат алгандарга толуп калганын билдирди. Расмий маалыматка ылайык, нааразычылык акциялары учурунда 18 адам каза болгон. Мирзиёев республиканын автономиясына байланыштуу өзгөртүүлөр киргизилбей турганын, бирок ал коменданттык саат киргизип, массалык чогулуштарга тыюу салып, республикага кирүүгө чектөө киргизди. Каракалпакстандын жарандык активисттери республикада интернет өчүрүлгөнүн, бийлик митингдин лидерлерин жана журналисттерди камап жатканын кабарлаган. Алардын экөөнүн аты жөнү белгилүү: Давлетмурат Тажымуратов жана Лолагүл Калыханова. 2022 жылы Борбор Азияда кан төгүү менен коштолгон 3 ири митинг болуп өттү. Кээ бири алида бүтө элек. Бул мамлекеттердин президенттери митингчилерди террорист деп атап, эл менен диалогко барбай, сынды укпай, эң негизгиси адилеттикти өнүгүүнү каалаган маркум митингчилердин өлүмү үчүн жоопкерчиликти мойнуна албай, өз бийлигин чыңдоого аракет кылууда. Расмий түрдө бул мамлекеттердин баары демократиялык түзүлүштү жакташат. Анда жарандардын нааразычылыгын митингдер аркылуу билдирүү толук мыйзамдуу жана бул укук Борбор Азия өлкөлөрүнүн конституцияларында бекитилген. Бирок бийлик өз жарандарын өлтүрүүнү улантып, баардык күчү менен тактыда калууга аракет кылууда. Качанкыга чейин бул кадимки көрүнүш бойдон кала берет. Биз бийлик тарабынан өлүп калбай, качан коопсуз митингге чыга алабыз.